Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто белгилүү коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев. Рахмат сизге, студиябызга келгениңизге. Шайлоо бүттү, мына жакында жыйынтыктар чыгат. Кандай сиздин баамыңызда, кандай парламент болот, шайлоо кандай өттү? Кандай деп ойлойсуз? Адегенде мен айтарым, чакырганыңарга ыраазымын. Ишиңерге дайыма ийгилик кааладым. Мен угушума караганда Кытайдын бир эл аралык чоң ошол телекомпаниясы силер менен бирдикте келишим түзүп иштеп атыптыр. Ал бизде жүздөгөн телеканал бар. Силерди тандаганда мен таң калып атам. Себеби дегенде алардан изилдеген кайсы телеканалда эң бир таланттуу адамдар бар. Мен ачык эле айтарым, тиги менин бир туугандай болуп калган саналаш иним бар. Нарынаев деген. Ошондуктан мен силерди куттуктайм. BBC менен дагы бир деген бир кабар угуп калдым. Келишим бар. Манакей. Мен куттуктайм, демек бекеринен эмес бул. Силердин ошол кадыр баркыңар дүйнөлүк деңгээлге чыккан. Дүйнөлүк деңгээлдеги жанагы BBC эл аралык деңгээлге чыккансыңар. Ал эми шайлоо боюнча айта турган болсок, эми нарын иним, саналаш иним бул 90-жылдардан бери Кыргызстанды ошол шайлоо деген эпидемия каптабады. Же ушунга чейинки шайлоолордун өзгөчө акыркы президенттик шайлоону боротулуу жыйынтыгын чыгарып алдыда турат. Мурдагы президенттик шайлоолор анан бүгүнкү кечеүнкү парламенттик шайлоо дагы өзү бизди бүтүндөй дүйнөгө ыры менен жомоко калтырды да. Чын эле эпидемия болуп кетти. Мунун көп себеби бар. Ал себебинин бир жагы жалаң гана Борбордук Азияда эмес, Азия, батышка деле, Африканын элдерине, өзгөчө Африканын түндүк тарабындагы элдерге үлгү көрсөткөн сиз менен биздин элибиз. Тарыхый, улуу демдүү эл экен. Революциячыл, адилетсиздикке чыдай албай турган эл. Ол мурунда болгон. Ошол Кытай империясы менен салгылашып, далай жолу жеңилип, анан кайра Манастын гениалдуу стратегиялык ой максаты менен 40 уруу кыргызды 60 уруу алаш деп коет. Демек ошолордун баары эле мамлекет болгон. Уруу мамлекеттери. Кээ бирлеринин ынтымак жок болгон. Манастын ошо улуулугу, тарыхый улуу деми ошолордун баарын бириктирип, анан эбегейсиз күчтүү империяга каршы тура турган империя курган. Ал түгүл жеңген. Ошондуктан ал кезде деле шайлоо көп болгон, бирок дагы ал эл үчүн, элдин мүдөөсүнө бап келе турган шайлоолор болгон. Манаса дегенде 84 жаш балдар менен ошол аңгулоого барып, ошол жактан хан болуп көтөрүлөт.
Элге журтка келип анан биздин ханыбыз Манас эле Манас деп ураан чакыра беришет да жаштар. А бул жакта атасы хан болуп турат. Кызык болуп калган, кош бийлик болуп калган да өзү. Анан акылмандар чогулуп кой. Эми кайрадан жалпы чогулуш кылат экенбиз да. Анан ошондо эле атаандаш шайлоо болгон. Бир орунга 3 киши көрсөтүлгөн. О казактын акылман бабабыз болгон Айдархан деген. Анын баласы ошо көкчөнө коюшат. Аксакалдар, кыргыздын аксакалдары Жакыпты кайра көрсөтөт. Жаштар болсо анан кийин Манасты көрсөтөт. Анан ошондо эле мисалы дейм да, бюллетень болсо керек. Ак таш, көк таш, сары таш дегендей. Анан бир коктунун таманында эсептөөчүлөр, кадимки эле эсептөөчүлөр болгон жанагы. Комиссия. Комиссия деп атпайбыз, шайлоо комиссиясы болгон. Алар анан айтат, Манаска ак ташты саласыңар. Көк ташты көкчөгө саласыңар. Сары ташты Жакыпка саласыңар десе керек да. Ал эми кийин анан ошол 60 руудан келгендерге таштарды бергенде ошол Манаска ак таш дөбө болуп үйүлүп кетет экен. Ошондо бир улуу саясий маданият болгон. Биз ошо 90-жылдардан бери Наке сен көрүп келатасың, мен көрүп келатам, эл журт баары билет. Ошол жеңилгендер жеңилгенин көтөрө албай, ызасына чыдабай, анан кийин ошол алам кылып, анан кийин эле атышат. Анан эле күрөшөт. Анан эле президент оодарат. Ушинтип эле келатабыз да. Ал эми ошондо мына жанагы калыстар тобу Манас жеңгенин өзүңөр көрүп атасыңар деп жарыялаганда аттан оодарылып түшүп, Жакып атасы чөгөлөп ханым деп Өз уулуна. Өзүнүн уулуна эми анын хандык зоболосу жогору болуп калды да. Кыргыз кандай баалаган жолулуу болуп калды Манастын. Андан кийин көкчө дагы атынан оодарылып түшүп, ада ханым колдугум бар. Сиздин бийлигиңизге башыйм деп. Ал эми 3-чү жолу бул таласта ошол жалпы текши империялык шайлоо болгон. Ошондо Катагандын кан кошо деген оолуя бабабыз ошондо бир 80ден ашып, 85-терде кишеген. Ошонун атактуу сөзү бар. Оолуя сымал дейт. Так ошо сөздү айтат. Оолуя сымал Манасты хан көтөрүп алсак, абдан ырас болот. Өзүңөр көрүп атасыңар, бул жаш бала кезинде эле Кытайдын ушунчалык теңдеши жок деп эч качан жеңилбеген нес карасын жеңди. Жолойду чапты. Экөөтөн качты. Ошол бала баатыр Манас, ошол бир 13-14 айлан тегерегинде болгон. Анан эми таласта ошол бир добуштан империянын башчысы кылып, ал кезде мен кайталайм, ушундай элдин маанайы дагы укмуш болсо керек. Бири-бирин сыйлоо деген абдан жогору турган. Адет деген, ыйман деген биринчи орунда турган. Ошондуктан жеңилдиби, аттан оодарылып түшүп чөгөлөп тургандан кийин жеңгенин азыр эми батыштын кээ бир өлкөлөрүндө ушундай бар. Ооба. Жеңгенди заматта куттуктап ушундай таазим кылышат. Ал эми могу акыркы парламенттик шайлоо дагы менин оюмча ыплас болду. Ыплас. Ыплас болду. Бийликтегилердин айрымдары оу жок мактап атты. Таптаза шайлоо болду. Каяк таза шайлоо болду.
бул жактан акча таркаткандар кармалды деп атат өздөрү. Тиги жакта жана бюллетендерди топтоо менен ыргытып атты дегендерди айтышты өздөрү. Анан жанагы бир эле киши далай жолу бюллетень салган же болсо топ болуп келип кайра машиналар менен алып келип анан Анын баары жок болгон жок деп атпайбы? Жок, Комиссия. болду. Себеби дегенде кээ бирлер айтып койду. Көргөндөр өздөрү дагы айтып койду. Ал эми жетекчилердин баары эле ошол ал болгон жок, таптаза болду. Тигиндей мындай эми ошого окшогон калп сөздөр элди жататкан мурдатан. Бул өзү адилетсиздиктин бир көрүнүшү. Ал эми жанагы бир элдин копулуна толо турган бийлик болсо, жетекчилер болсо, анда болгондой эле айтыш керек эле. Ушундай кемчиликтер болду. Булар бир гана нерсени мойнунга алышты, ачыктан ачык кийин. Могу техника бизди жаман кылды деп. Мен оюмча техника да кеп эмес. Ким түшүнбөйт, мынакей техникага салынган маалыматтарды чыгарабы? Же техника ичинен өзү ойлоп таап алабы? Ким ишенет ошого? Ким башкарып атат? Ким? Кептин бардыгы ошол техниканы ким башкарып аткан? Техникага маалыматтарды ким салып аткан? Ал Борбордук шайлоо комиссиясы салып аткан. Жер жетилдигине келген бардык маалыматтарды. Анан эле кээ бирлери ошол кээ бир партиялар мисалы 76 добуш алдык дегенин бирастан кийин пайыз алып, бирастан кийин караса эле 44-кө, 45-кө түшүп калыптыр. Баарыныкы тегиз түштү дейт, бирок так тегиз эмес, кээ бирөөнүкү нары бери болгон да. Нары бери болгон дейт. Мына ушул жерде бир былык жатат го дейм да. Былык жатат го деп ойлойм. Анын баарын ошол ката кеткен үчүн, техникалык ката кеткен үчүн кайра кол менен санайбыз дейт, бирок кол менен санаш үчүн анда жанагы жерлердеги комиссиялар тарабаш керек болчу да. Бир күн өткөндөн кийин, бир түн өткөндөн кийин анын баарын табыш учуу түгөнгөн эле. Жок, укугунан мурда дагы эмени таба албайсың да. Канча бюллетень каяка кеткенин, протокол кандай 5-6 күндөн кийин саналып атат. 5-6 мисалы үчүн мына Акаевдин учурунда Борбордук шайлоо комиссиясы отурган жердеги светти, электр энергиясын жарым саатка өчүрүп салып эле, жарым сааттын ичинде баарын каалагандай кылып коюш. Торлап койчу да. Бул жерде бир нече күн болуп атат да. Бир нече күндөн кийин анан маке күмөн санатат. Тигил жыл шайлоо чөлкөмдөрү мейли айыл болсун, одан болсун, дуан болсун, алар ошол маалыматты толук бергенден кийин алардын укугу токтош керек. Менин пикиримде. Мейли токтободу деп коелу. Сен айткандай 5-6 күндөн кийин анан кайра санаганда ким санады? Дагы эле баягы эле бийик. Өчүрүштү ошол жерде кеткен. Жанагы компьютер санайбы, санабайбы, тигилер кетпеш керек болчу, тарабаш керек болчу. Жанагы байкоочуларга протоколду кээ бирөөнү берди, кээ бирөөнү берген жок. Алар тарап кетти. Тарап кеткенден кийин кантип аны кайра баары бир тияктан да күмөн санаса болот, компьютерден дагы бияктан дагы күмөн санаса болот. Күмөн жагы көп болду. Эми башка эң негизги көйгөйдү айтайын. Мен жакшы билесиң, 91-жылдын 8-9 февралында Эркин Кыргызстан демократиялык партиясы дегенди түздүм эле. Анан могу 93-жылдын 5-майында кабыл алынган баш мыйзамдын дагы 3 долбоору болгон.
ошол бир долбоору мен баш болгон топ даярдап берди эле. Анан конституциялык кеңешме деген 56 кишиден турган мамлекеттик орган бар эле. Анын да мүчөсү болдум эле. Бирок мен ошондо эле айткам. Себеби дегенде партия деген өзү жакшы жамгыр жаап, эртеси күнү жана козу карындар заматта чыгат го. Ошондой азыркы күндө деле юстиция министрлигинин эсебинде 220 партия бар экен. Алардын көбү качан эле күмжан болуп кеткен. Баягы аты калса ошол министрликте калган. Заты дагы, аты дагы турмушта жок. Жок болуп кеткендерди. Мейли, ошолордун 75-и биз шайлоого катышабыз деп жулкунуп чыкты. Кийин анын канча 22-си калдыбы? 21. 21 калдыбы? Менин пикиримде кеп ушул жерде жатат. Мен ошо 90-жылдардын башынан айттым эле, жанагы шайлоолордо партиялар өтө турган босогону чоң кылыш керек. Мисалы 10%. Эмне үчүн? Себеби дегенде батыштын чыныгы демократиялык өлкөлөрү ошентип атып, анан кийин көз караштары жакын партиялар анан кийин эртеси күнү коалиция түзөт, бүрүшү күнү бир партияга ашып кетет, айланып кетет. Жок, партиялардын бүт бар жок болбойт. Ошондой бириккен чоң партиялар калат. Азыр деле Америка Кошмо Штатында 9 партия бар. Экөө эң чоң. Англия, Францияда да 3-4 партиялар бар. Германияда, мисалы. Биз дагы ошол жолго түшүбүз керек деп ойлойм да. Ирилештирүү. Ооба, ошого мамлекеттин стратегиялык саясаты керек. Аны жогорку кеңеште кабыл алганда да ошо жогорку кеңештин жана былык саясат жүргүзгөндөр 3% деп болсун деп чыкпадыбы? Анан 5% калтырышты. Босогону. Босогону. Себеби дегенде алар майда партияларды түзүп алып, бириккиси келбейт, сөзсүз алар дагы өткүсү келет. Алардын ошо топтук эгоизм. Мунун жаман кесепети бар. Мына өткөн шайлоодо канча партия өттү эле? 6 өттү деп атышат. Жок, мурдагысында 5 партия өтсө керек эле. 3 жанагы негизги. Ошол 5 партиялар тиги айыл өкмөтүнө чейин талашпадыбы? Биздин партиянын өкүлү болот, дегендей мындай. Мына бадыраң сээп жүргөн, мүмкүн мыкты сээп жүргөн баланы алып келип айыл чарба министр кылышты. Ашып кетсе 1-3 ай иштеди окшойт. Биз ушинтип эле келатабыз да, жанагы көп партиялуулуктун жакшы жагы бар, өтө көп партия болсо жаман жагы мына ошондой. Бийлик талашып, анан кийин министрликтерди дагы баарын бөлүп алат. Ошон үчүн мындай жолдон өткөн Америка, Франция, Англия жолдон өтүп туруп, анан кийин мамлекеттик чыныгы адис ишмерлер партияларга баш ийбейт. Ал жакта партиялар белгилүү гана орундарды ээлейт. Ал эми чыныгы профессионалдар, ал жанагы чиновниктер отурат. Бизде болсо ийнесинен жибине чейин бөлүштүрүп атпайбы? Ошолор келип. Ошондой болуп кетти акыркы жылдары. Бул жакшылык алып келбейт да, аке. Жакшылык алып келбей жатат да.
Себеби дегенде бул жерде айтып атпайм, жана топтук эгоизм дегенде кыргызча эмне дечи эле? Топтук өзүмчүлдүк. Топтук өзүмчүлдүк бар. Жеке өзүмчүлдүк бар. Себеби дегенде партиянын башчысы болгондон кийин ошо менин партиям, мен өтсөм, мен болсом, спикер болсом, комитеттердин баландарын биз алабыз деп анан талашып, ошентип жүрүшөт. Спикерликке кимдер күрөшүшү мүмкүн эми? Эми албетте орусча айтканда свято место пусто не бывает. Ар бир партиядан бул болсун, тиги болсун деп чыгат. Бирок канчалык мамлекеттик стратегияны билген, жанагы эле партиясынын өзүнүн бир мындай тар жолуна түшүп албаган бүтүндөй мамлекеттин кенен саясатын жүргүзө тургандар кимдер жарайт? Мен акылым жетпей жатат. Айта албайм. Анан кийин таң калыштуу дагы бир нерселер бар. Мисалы, Медет Шеримкулов ойлогонго мен өтсөм, ошол спикерди мени шайлашса дегендей. Өткөндө 57-нчи болуп, же 83-нчи болуп, мурдагыда. Акыркы шайлоодо да ошондой болуп, эми Медеткан Шеримкуловдун Кыргызстандын кечеги саясатында чоң орду бар. Эми ошол орунду булгабай эле, созулуп эле аксакал болуп отуруп бербейби? Эмне кылат? 80ден ашкан киши. Ошондуктан кеп спикерди деле эмес. Спикер деген өзү англисче айтканда сөз бере турган эле киши. А бирок бизде спикердин өзү 3 бийликтин бир бутагын кармап турган жетекчи да. Бул жагынан алганда чоң бийлиги бар. Анан дагы бир маселени айтуу керек. Акыркы референдумда президент мамлекеттин да башчысы, өкмөттүн да башчысы болду. Биз али билбейбиз бул канчалык, бул тажрыйба кай жака алып келет, канчалык жакшы, пайдалуу натыйжа береби. Ал дагы бир жыл, 2 жылдын ичинде боротулуп билинет. Ал эми бул жерде дагы бир маселе бар. Наке батыштын чыныгы демократиялык өлкөлөрүндө 3 бийликтин 3 бутагы таразаланып туруш керек. Бири дагы өтө көп бийликти албаш керек. Үстөмдүк кылбаш керек. Бири дагы үстөмдүк кылбаш керек. Мамлекеттин башчысы, өкмөттүн башчысы болгон киши үстөмдүк кылып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар да. Бул кандай болот? Ошондуктан байкап туралы, бул эмнеге алып келет? Андан башка кедерки маселе наке. Биз ушу 90-жылдан бери айтып атып тилибиз тешилди. Реформа. Анын ичинде сот бийлигинин реформасы деп. Мына парламенттик реформа жасадык. Мен ошол 90-жылдардын башында эле кыйкырдым эле. Чакан Кыргызстанга 120
депутаттың керегі жоқ. 90-дың айлана тегерегінде ғана керек. Ошондо ар кандай сунуш болгон, бая күнү да ошону кайталашты. Ошол 90-дун 60-ы жерлерде иштей берсин. Бул жерде бир 30-у, 35-и калып, жана мыйзам чыгара турган, айланайын мыйзам чыгара турган 30 эле калса, анда тигилже бул чоң пулду немелер өздөрү иштеп чыгат дагы, өздөрүнө керектүү мыйзамды өткөрүүгө биз жол ачабыз анда. Ошондой эле болуп атпайбы? Мисалы жанагы жет атасын баарын сатып кеткен, кыргызды сатып кеткен жанагы Данила Орецкий. Ал баш министр болгондо муну эсимде эле тиги биринчи раматылы Докем Дооронбек Садырбаев кыйкырып чыккан. Ошол жогорку кеңеште жетиштүү добуш алыш үчүн $1000 таркаткан экен. Мүмкүн кээ бирлерин андан көп берген. Демек, бул эмне деген маселе? Биз ошол шайлоочулардын добушун алыш үчүн акча тараткандар азыр да болду деп атпаймынбы? Демек, бул маселе али бери жагы менин баамымда жакыр турмушту башынан өткөрүп аткандардын жок дегенде 25-30%, мүмкүн андан көбүрөөктүр. Ошол добушун сатканга мажбур болуп атпайбы дегенде, ал эч жерде иштебесе, иштесе айлыгы тас болсо, ал эми баалар күндөн күн өсүп атса, жок дегенде 3, 4, 5, 6 баласы болсо, кантип багат анан кийин? Айласы жок, могу турмуш өзү мажбур кылып атат жанагы добуштарды сатканга. Ооба, мен каршымын ошол добушумду сатканга. Бирок турмуштун жанагындай көйгөйлөрү андыктан Швейцариядай, Сингапурдай, Норвегия, Америкага окшогон бир жуманын ичинде Америка Кошмо Штатында бир жуманын ичинде 10-15 мың айлык ала турган жумушчулар бар. Бир жуманын ичинде. Эми 4 жумага көбөйтүп көрүңүз, ал өзү кандай болот. Ошондуктан бул жерде могу жагы дагы турат да, бул жагы да турат. Анан эми мен ошону каалайм, ким эле андай болбосун. Бул 90-жылдардын ошол 90-жылы күздө жанагы чыккынчы болуп кеткен Аскар Акаев жарыялады эле. 3 жылдын ичинде Борбордук Азиядагы Швейцарияга айландырам Кыргызстанды деп. Ким эле жашагысы келбесин. Ошондой бир нерсени мен бүгүнкү президенттен уктум өгүнү. Улайым эле ошондой болсун. 5 жылдын ичинде дейт Кыргызстандын бардык эли татыктуу жашайт дегенде айтып жиберди. Айланайын. Бул ошо ондогон жылдар баткакка батып калган Кыргызстанды ошо 5 жылдын ичинде деп, эми бир 10, 15, 20 жылдын ичинде болушу мүмкүн десе дагы, мага окшогон ой жүгүрткөн кишилер анда ынанат эле. Мына 1 жылдан өтүп кетти. 1 жылдан өтүп кетти. Ошого байланыштуу мен дагы бир нерсени айтып кетейин, мынакей. Борбордук шайлоо комиссияга мен акыркы ошо шайлоодордо 1-2 жолу телефон чалып айттым. Башчысына дагы, орун басарына дагы. Эмне үчүн өткөндөгү 4 октябрда шайлоону ашмалтайын чыгарган жана 3 партияны сотко берген жоксуңар? Андай дейт нерсе, мага ушундай деп жооп беришти.
ошондой эме прокуратурага түшүш керек эле. А силер түшүрбөйсүңөр прокуратурага. Силердин укугуңар бар да. Ал шүмшүктүктүн шүмшүктүгү, жанагы кечеүгүнкү ошол шайлоону бүт бардыгын Ашматайын чыгарган партиялардын жетекчилери заматта бир сутканын ичинде жаңы президенттин тарабына өтүп кетти да. Эч ким чыга албай калып калды. Мен бир-эки жолу жаздым аны. Кана адилеттүүлүк. Анан Убактыбыз биз кеметип калыптыр. Акыркысы мынакей кече күнү өткөн партиялардын да бир экөөсү бийликтин партиясы дегендер ошого ишенгендер бар. Андай эмеспи? Менимче бар. Жо, ал тиги президент жактырып анан ошолор өтсө деп айтпаса керек. Бирок дагы ал партиялардын өздөрү ошондой саясат жүргүзөт. Кечеги эле бийликте жүргөндөр заматта партиянын башчылары болуп кетти кээ бир жерде. Ооба. Мурда бир партиянын бийликтин бир партиясы болсо, эми бийликтин 2-3 партиясы болуп калып атпайбы? Гарантия менен жеңе тургандай. Ошон үчүн муну дагы ошол биздин тиги коопсуздук кеңешинин жана катчысы күнгө эле байсабатты ушундай таптаза өттү, ушундай ошол таптаза өттү деп эртеден кечкере кайталаган элдин кыжырын огойтор кайнатты. Менин да кыжырым да кайнатты. Ал боротолу бүткөндөн кийин анан бир талдоо деген болот. Ошондон кийин анан муну эксперттер айтсын деп койбойбу? Эксперттер. Көз каранды эмес эксперттер бар. Көз каранды эмес коомдук уюмдар бар. Көз каранды эмес коомдук уюмдар деле аз эле калды окшойт. Кыргызстанда. Убактыбыз аяктап калыптыр. Дагы бул парламент эми иштей баштагандан кийин дагы балким талкуулайбыз, кандай болуп атат, эмне болуп атат деп. Билинет, туура айтасың айлана. Ошондо дагы улантсак болот. Мен абдан ыраазымын Наке сага. Силердин өркөнүңөр өсө берсин. Рахмат. Жанагындай эл аралык деңгээлге татыктуусуңар. Мындан кийин дагы ошолор менен эри шаркак болуп, Кыргызстаныбызда эми жүздөгөн телеканалдын эмне кереги бар Кыргызстанга билбейм. Алар жөн эле бир кинолорду коюп эле анан кийин жанагы зордук, зомбулукту эртеден кечкере көрсөтүп атат. Анан биз таң калып атабыз. Кандайча бир кызды бир топ жигиттер алып барып, анан кийин жайлап, ал кызды бузуп, анан өлтүрүп кетет деп таң калып атабыз. Айым үчүн таң калабыз. Эртеден кечкере ошондой жакшы нерсени көрбөй атпайбы? Жамандык нерсени көп берип атпайбы? Мына же болбосо жана калдыр шалдыр массалык маданият дегенде. Азыр той-пойлорго барсаңыз, бардык эле жерде ошондой бир орусча айтканда низкопробная музыка. Ал эми классика дегенди өтө кээ бир гана жерде, кээ бир гана учурда угуп алып атабыз. Телевидениеден деле. Ошондон мен силерге бардык жакшылыкты каалайм. Амин. Рахмат сизге. Бизде конокто коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев болду. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.